Салам достор. 2011-жылы Садыр Жапаров сот системасын Европа, Америка өлкөлөрүндөгүдөй көз карандысыз система кылам деп реформа баштаган. Карапайым элге азыр деле адилет соттор аба менен суудай керек болуп турат. Бирок биздин бийликке көз карандысыз соттор эмес, чөнтөк соттор керек экен. Садыр Жапаровду туш-тушунан ит талагандай кылышып, реформасын токтотушуп, бүгүнкү чөнтөк соттор системасын түзүп алышкан. Мына бүгүн чөнтөк соттордун азабын көрүп жатабыз. Эгер ошол мезгилде Садыр Жапаровдун реформасы ишке ашып кеткенде, өзү бүгүн түрмөдө олтурмак эмес. Эл убагында маани бербей, кеч болгондон кийин көп нерсени түшүнүп жатабыз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин комитет тарабынан кыска мезгил ичинде сот реформасы багытында 5 мыйзам долбоору даярдалып, парламентте жактырылгандан кийин ага президент кол койгон. Ошонун натыйжасында эгемен тарыхыбызда быйыл биринчи жолу толук кандуу сот реформасына старт берилди. Мындай реформа шериктеш өлкөлөрдүн ичинен бизде биринчи жолу башталып отурат. Ырасында эле жогорку кеңешке жалданып киришип, Садыр Жапаровду кетсин дегендерди ак үйдө отурган эле үлкөн кишилер уюштурганы, ошол акцияга чыгуу үчүн кимге канча доллар бергени, ким министр башы менен айрым депутаттарга бут тоскону телефон сүйлөшүүлөрдө белгилүү болуп, ошол ак үйдө Садыр Жапаровдун өзүнүн колуна тийип чындык белгилүү болот. Ак үйгө жулунуп келгендердин арасында ким турганын, ал акция кандай негизде уюшканын төмөнкү аудиолордон баамдоо анчалык кыйын эмес. Алло, Укук кандай? Assalamu alaikum, жакшы кандай. Биринчи эле саат 10-да балдарың алып барын эмеге келдилер. Ак үйдүн астында. Балдарды алып? Барын айт. Эмне болду? Митинг кылабыз. Пикирабыз анан. Эмне боюнча? Садыр Жапаровду кетти. Садыр Жапаровду? Садыр Жапаров эмес, Соттор боюнча. Эмне туура эмес кылып атат деп. Конфликт барбай турсун да, мындай жана кыйтыра берет. Жана Айкул Алатоонун балдарын астына коебуз, алар мындай кыйтырып өкүрүп эме кылып турушат да. Хорошо? Хорошо. Ошону айтып коеюн дедим, азыр Каптагай башталат. Булар вообще эртең менен саат 7-8 санан койду 9:30, 10-дон баштайбыз да. 10-да башталат. Мен бардым баш көз болуп карап берип турам. Белгилерим жана кыйтырып анын ичинде отмент этти анда нормально. Каптагай жана $1000 берди балдаргачы. Таластанда бир 100 бала келбеди. Ошол балдар чуркаш беришет наречи. Супу бар, тиң тапканга. Ошол жана айтып сиздерге кеңеш коеюн деген. Ошо мен билем. Анда, всё. Давай. Бир күнү жалданган адамдардын тобу жогорку кеңеш жайгашкан ак үйдүн имаратына жумуш баштелек эле эртелеп келип тосуп туруп алышат. Алло, Коңжубеке. Мо западный жакта толтура депутаттар турат, Турсунбеков тыюлар. Ошолорду киргизип неметип койбойсузбу? Азыр келем. Западныйда турат. Хорошо. СДПК жол ачыкта сразу. СДПК. Мен алдымдан башка СДПК деп эле койдум. Аттүгүл комитет жетекчиси Садыр Жапаровду ал ордунан алуу боюнча маселени добушка койдурушат. 2 рет добушка коюлуп, 2 жолу тең бул маселе колдоо таппайт. Азыр Садыр Жапаровду коргойлу деп атабыз. Бирок Садыр Жапаров 2010-жылы жана сот реформасын түзгөндө, билесиздерби, соттордун жаңы составын түзгөндө. Ушул бийлик митандык менен Садыр Жапаровдон ошол түзгөн жана комиссия аркылуу түзгөн бузуп алганда ушул бул жерде отурган ошол кездеги депутаттар өздөрү Садыр Жапаровго каршы иштешпеди беле? Ошол өздөрүнүн кылып аткан иши мыйзамсыз болсо дагы жооп Садыр Жапаров туура эмес кылып атат деп ошол кезде сот реформасын токтотуп, ошол сотто акы бүт Атамбаевдин чөнтөгүнө салып бердик го.